Чүй облусунун Сокулук районунда вакциналарды сактоочу жана муздаткыч бөлмөнүн ачылыш азем болуп өттү. Жаңы сактоочу жай райондогу 200 миңден ашык адам. Анын ичинде 5 жашка чейинки 28 миң жаш бала үчүн вакцинаны сактоо мүмкүндүк берет. Бул Канада өкмөтүнүн жана ЮНИСЕФтин колдоосу менен Кыргызстан боюнча орнотулуп жаткан 11 жаңы кампалардын биринчиси. Бардык 11 бөлмөнүн жалпы баасы 35 миллион сомдон ашат. Азем саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева, Канаданын Кыргызстанда элчиси Алан Хемсон жана ЮНИСЕФтин Кыргызстанда өкүлүнүн милдетин аткаруучусу Кристина Брижолонун катышуусу менен өттү. Бүгүн биз Сокулук районунун ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда турабыз. Бүгүн ушундай биздин бир чоң салтанаттуу иш-чарабыз бар эле. Бүгүн ушул Канаданын элчисинин колунан 11 холодильник камера деп коебуз, стационарды деп коебуз, чоң камераларда. Ошону алып отурабыз. Бул камераларды бүт биздин областтын борборлоруна жеткирилип берилди. Бул ойлойм биз үчүн чоң жардам. Анткени бүгүн билесиңер, жана кызамык, кызылча ооруларынын көбөйүшүнө байланыштуу биздин ушул холодовой цепь деп коебуз. Ушул биздин муздаткычтарыбыз жетишпей жаткан. Ошон үчүн бүгүнкү алган камераларыбызда ушул биздин жанагы плановый иммунизация деп атпайлы, ошого дагы чоң жардам көрсөтөт деген оюбуз бар. Канада Кыргызстанды вакциналарды сактоо жана жайылтуу аны менен бирге коомдук саламаттык сактоо чакырыктарына ыкчам жооп берүү потенциалын жогорулатууга багытталган бул долбоорго темөчүлүк кылганы менен сыймыктанат. Ишенимдүү муздак сактоо вакциналарга болгон ишенимди арттырып, эмдөө программаларына көбүрөөк катышууга үндөп, ден соолукту чындайт. Сокулук районунун тургуну 5 баланын энеси Акмат кызы Елена өзүнүн ата-энелик милдетин аткарып, ул кыздарын эмдөөгө Сокулук район жалпы дарыгерлик практика борборуна алып келген. Эненин айтуусу боюнча балдарды эмдөөдөн өткөзүү ар бир ата-эненин милдети экенин билдирди. 5 балам бар, ушу 5 тең кичинекейинен баштап прививка алабыз. Ошо бүгүн дагы прививка алганга келдик. Айтарым прививка алыңыздар, балдарыңыздын ден соолугуна кам көрүңүздөр, туура чечим алып, прививкадан калтырбай алып кетип туруңуздар. Кудайга шүгүр, 5 балам бар, жакшы, ден соолугучу, Кудайыма шүгүр. Бөлмө +2ден +8ге чейинки туруктуу температураны кармап турат. Бул вакциналар үчүн туура жана коопсуз болгон температура. Жабдуулар бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун алдын ала квалификациясын алгандыктан жогорку стандарттарга шайкеш. Бардык бөлмөлөр 2024 жылдын март айына чейин орнотулат.